Бишкек мэриясынын шаарды көрктөндүрүү жана жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекциясы Борбор калаада тартипти орнотууну улантууда. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, инспекторлор күн сайын муниципалдык жерлерди мыйзамсыз курулуштардан бошотуу боюнча иш алып барып, өз ыктыяры менен демонтаждоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүүлөрдү берүүдө. Жыйынтыгында Чоканов Алиханов атындагы көчөдөгү бетон тосмолор алынып салынды. Ошондой эле Tagay би жана Жакшылык көчөлөрүнүн кесилишиндеги жеңил объект, Сыдыков көчөсүндөгү темир бастырма, Чыгыш 5 Кичи районундагы темир конструкция, Лермонтов көчөсүндөгү күркө, Огонбаев жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилишиндеги плов сатылып жаткан күркө, Жибек жолу Турусбеков кесилишиндеги капиталдык курулуш, Көйөнкозов Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 2 жеңил объект, Tagay би жана Тунук көчөлөрүнүн кесилишиндеги чач тарач, Өмүракунов жана Таттыбүбү Турсунбаева көчөлөрүнүн кесилишиндеги Пайдубал, Тыныстанов көчөсүндөгү Ала Тоо кафеси алынды.